Урматтуу бизнес базарда асыңыз. Айыл өкмөт, аким, район облон жетекчилери ордуңарда отура бербей кыймылдагыла. Кыймылдап каражатты алып келип, үйрөнгүлө аракет кылып келип. Бизнеске жардам берип үйрөнгүлө. Бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө. Бизнеске тийбегиле. Укук органда отурасыңар бул жерде. Прокурор, милиция, финполиция, БКМБ, экотех инспекция барлыгы отурасыңар. Бизнеске шарт түзгөн үйрөнгүлө. Ассаламу алейкум. Чолпонтан жаштарынын атынан кайрылып жатам. Чолпонтан тургуну болобуз, жаштар болобуз, кулундарыбыз, Чолпонтан будущийбиз, Чолпонтан силерге кайрылып жатабыз. Ушу базар ачылсын, ачылыш керек негизичи. Аябай аракет кылып атабыз. Ачылганга жардам берсеңер аябай жакшы болот эле. Азыр жумуш жоктун айласынан ушинтип базардын ачылышын күтүп атабыз. Базар ачылса 250 орун бошойт, 250 рабочий место пайда болот. Ушу жаштарга аябай түрткү өбөлгү болот эле. Чет өлкөгө кетпей иштегени, бияктан үй бүлөсүн таштап алып, ушу базарга иштейт элек, ушу базардан өнүгүп өркүндөйт элек, ушу базарды ачып берсеңер аябай жакшы болот эле биз үчүн. Премьер-министр Мухаммед Калабулгазиев текшерүүчү органдардын жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишкердик субъектилерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтомго кол койду. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башы өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасынын ишкердикти колдоого алуунун чараларынын бири катары текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү каралганын баса бергиледи. Премьер-министр мораторий 2019 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирерин жана 2021 жылдын 1 январына чейин иштей турганын баса белгиледи. Бизде ушу базарда иштегенибизге көп жыл болду. Кеп алдынан жаап салды бул базарды. Бизге негизи удобный базар болчу да, бул дагы 250 месталык базар негизи. Ушу базар менен эле агарып көгөрүп бала чакабызды багып, ушинтип эле оокат кылып атчу элек. Внезапно жаап салып, бизди жумушсуз калтырды. Менин да кредитим бар, кредит менен иштейм. Ошон үчүн бизге бул базар Нур базар удобный базар. Ошон үчүн биз сиздерден суранабыз, базарды ачып бериңиздер суранабыз. Бала бакаларыбыз бүт жумуш жок, Россияга кетип ошол жакта иштеп атышат балдар. Айылдардан миграция абдан күчөдү. Ички дагы, сырткы дагы. У нас чүйгө кайдан келип атат миграция? Бүт ошол айыл чарбалуу райондордон келип атат. Үчүн дегенде жумуш орун жок. Өндүргөн продукцияны сатайын десе, базарга алып барат. Базарда байлап өтпөйт, сүт өтпөйт, жүн өтпөйт, тер өтпөйт. Анан өндүргөн продукт сатып албаса, анан ким алат аерде? Ассаламу алейкум. Мен кайрылган себеби ушу базарды ачып берсеңер өтө суранат элем. Себеби ар бир адамдын өзүнүн баштарында кредиттери бар, жумуш жок. Баары мигрант болуп кетип атышат. Мына кары картаңдарга да өтө оор болуп атат. Өзүнүн огородуна жашасаң сатыш өтө эле кыйын болот. Себеби бул базар ылайыктуу, чакан, чоң базар эмес. Ошону тезинен ачып бериңиз өтүнөт элем.